Индонезия уйлардын жетишсиздигинен балыктан сүт өндүрө баштады. Азыкты мектеп окуучуларынын түшкү тамактарына киргизүүнү пландаштырууда деп билдирет The New York Post басылмасы. Маалыматка ылайык, сууда көп кездешкен пони балыктарынын этинен порошок даярдалып, андан соң сүт өндүрүлөт. Бул порошок адистердин айтымында протеинге бай. Сүттө балыктын жыты жана өзгөчө даамы болбошу үчүн илимпоздор тартылып, технология иштеп чыгышкан. Даамы кадимки сүттө эле деген өндүрүүчү компаниянын менеджери. Ал арада айрым диетологдор бул азыкка ишенбей жатышат. Алардын ою боюнча продукт эч кандай өзгөчө пайда бербейт. Эксперттердин пикирин Индонезиянын саламаттыкты сактоо министри да колдойт. Министрликтен сүттүн жетишсиздигин башка жол менен толтуруу керек дешкен. Буга карабастан өндүрүүчүлөр алардын продуктысы суроо талапка ээ болуп, өнөр жайга $4,5 миллиард кем эмес киреше алып келет деп эсептешет.